Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай эле даамдуу сонун пирогтордун бири. Анда эмесе бизге 5 даана жумуртка керек. Жумуртканы чагып, 1 чымчым туз кошуп, жакшылап чалып алабыз. Андан кийин 250 грамм кум шекерди кошуп, эригенче дагы бир аз аралаштырып алабыз. Жана майонезден 180 грамм коштум мен. Анткени дагы бир аз каймак дагы кошом. Ошондой эле майонездин өзү менен деле жасасак болот. Анда 250 грамм майонез кошобуз. Ал эми каймак кошсок, анда 3 аш кашык кошуп, баардыгын дагы бир жолу жакшылап аралаштырып, 1 же 2 аш кашыктай өсүмдүк майын кошуп койсок дагы пирогубуз көпкө чейин жумшак бойдон турат. Андыктан май дагы кошобуз. Эми 250 грамм унга 1 чай кашык көптүргүчтү салып, камырыбызга ээлеп салабыз дагы. Жакшылап тегиз кылып аралаштырып алабыз, ошо менен камырыбыз даяр болот. Мына ушундай жол менен духовканын чоң идишине сапаттуу жакшы пергамент кагазынан төшөп, тегиз кылып жайып куюп алабыз дагы. Андан кийин духовканы алдын ала 180 градуска ысытып, болжол менен 14-15 мүнөттөй убакытта бышырып алабыз. Тез эле бышат. Бышканын жыгач таякча менен текшерип алсаңыз болот. Эгер ортосу кургак чыкса, демек бышты. Чыгарып, муздаганча бир аз коюп коебуз. Ага чейин кремибизди даярдап алсак. Кремине бизге 100 грамм жумшак ак май керек. Бул сливочный май, кадимки эле кайнатылган, коюлатылган сүттөн болжол менен 250-300 граммдай кошуп, дагы эгер каймак болсо 2-3 аш кашыктай каймак дагы кошуп койсок болот. Жакшылап аралаштырып, же болбосо миксер менен чалып алсак тезирээк болот албетте. Эми кремди 30-40 мүнөттөй муздаткычка салып турабыз. Ошондо суюк болбой, бир аз өзүн кармап, коюураак болуп, пирогду майлаганга ыңгайлуу болот. Андыктан муздаганча коюп турабыз. Пирогду болсо идиштен чыгарып, муздагандан кийин так ортосунан экиге бөлүп алабыз. Мына ушундай жол менен пирогдун ортосун, бетин крем менен жакшылап майлап, кааласаңыз кооздоп дагы койсоңуз болот. Мен жон гана шоколадты сүргүчтөн өткөрүп, себелеп койдум. Андан кийин албетте 2-3 сааттай тыныктырып койсок, крем пирогго жакшылап сиңип, аябагында жумшак болуп, сонун болот албетте. Мен дароо эле кестим, ошентсе дагы жумшак, аябагандай даамдуу, сонун пирог болду. Андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жасалышы өзүңүздөр көргөндөй эле эң эле жөнөкөй, көп азыкты деле талап кылбайт. Ал эми жыйынтыгы мен ойлойм сиздерге дагы абдан жагат болушу керек деп.
Достор, видео жакса сөзсүз түрдө лайк басып коюуну унутпаңыздар. Менин каналымдын өсүшүнө бул абдан чоң таасирин тийгизет. Андыктан катталыңыздар, эгер каттала элек болсоңуздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Буюрса, көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.